Анан Гватемаланын кайсы бир шаарына келгенибизде анан ошол жердеги көп таштар айтып калды. Берден силер свободно басып өтө албайсыңар. Андан көрө помогатор колдонгула, полиция эмес, то есть бу жерде картель эмес, полициялар тоноп коет деди. Алып кой документиңерди бар, акчаңарды полностью алып кой, эч нерсе кыла албайсыңар деп калды. Ладно деп ал жерден бирөөгө чалып, Вероника деген бир помогатор бар экен, ага чалып ошол бизди тосуп алып, анан Мексиканын Тапачула деген шаарына алып келип койду. $300 бердик. Жок, $300 бердик. $300 берип Тапачулага деген алып келип койду. Тапачуладын өзүнө келип, Тапачула деген отелине келдик. Ал жерде жатып, жана жерден уже бөлүндүк, тарадык. Мексиканын ичине киргенде уже группа болуп бөлүндүк. Неге дегенде толпа жүргөндө уже Мексиканын ичинде толпа билинип калат экен, бат эле кармалып, тяк-пяк болуп, ызычы болуп. Бөлүнүп, катер менен Сан-Педрого келип, Сан-Педро деген жерден бөлүндүк. Биз ылдый Тусланы көздөп кеттик, 5 бала Охаканы көздөй кетишти. Ошентип келип, Тусладан айрдан дагы 3кө бөлүндүк, 2ден болуп. Биринчи группа өтүп кетишти, алар жакшы. Тихуанага деген самолет менен учушту. Үчөөбүз калып кеттик. Миграциянга кармалып, бирөө кармалып, Туслада эле кармалып калды. Кийинкисин биз үчөөбүз учуп через Мехико-Сити болчу. Мехико-Ситиден транзит кылып учкан элек да, Тусладанча. Мехико-Ситиге келгенде миграционерлер биздин тиле терип алды, бери келгиле деп. Как будто күткөндөй элечи. Ал жерде кармалып калып, 5 суткада миграционныйда жатып чыктык, Мехико-Ситиде. Анан жатып чыгып, чыгарып чыктык дагы, чыккандан кийин автобуска отургузду бизди, кайра аркага тебир салуу Тапачулага дедим. Биз башта Мексиканын жарымын басып өтүп койдук эле, кайра аркага тепти. Кандай кылабыз деп Тапачуладан чыгып алып, кайра дагы катерге отурдук. Катерге отурганда жанында эртең менен особенно саат 7-ден 9-дун ортосунда боковой шторм деп коет экен, аябай жаман болот экен. Ошол штормдон айлаш керек. Кичинекей майдинг лодканы аңтарып деле коюш бат экен да. Жакшы ал жерден өтүп кайра Туслага келдик. Тусладан кайра Охакага, Хучитан, Охака деген жерлерден өтүп келип Охакадан прямой билет алдык. Эртең мененкиге алган жакшы экен, ошол маалда биз келип аткан маалда эртең менен Тихуанага келип түштүк. Тихуанадан түшүп Тихуанага келип, ошентип отелге келип, Сипипан как раз ачылып, вот ачылат деп аткан болчу. Биз жаңы жылдын алдында келдик, 1 ай почти күтүп жаттык Мексикада Сипипан ачылат дегенде. Биринчилерден болуп Сипипан ачылышына биз киргенбиз. Биринчилерден болуп. Сипипан жаңы ачылганда. Ошо менен келип эле Чикагого келдим, Чикагого келип, Нью-Йоркко бардым, Нью-Йоркко барып правам бүтүрүп, медстраховканы бүтүрүп, ошентип ишке чыгып кеттим бокстрака. Биринчи келгенде 16 фитте жүрдүм. Эмне жок, келгенде Америкага келгенде башка жумуштарды иштедиң да, сразу бокстрак отурган жоксуң да. Келгенде мувингде жүрдүм. Ошо кыйынчылыктарын көбүрөөк айт да. Келгенде эмне кыйынчылык көрдүң? Кайсы жумуштарды иштедиң? Кыйынчылыктары ошо мувингде жүрдүм. Документ бат эле бүтүп кетпейт тугандар. Биринчи келгенде биздикилер көп эле акча берип бүтүрө калса болобу деп суроолорду дагы көп берсе, жок, андай болбойт, акча берип бүтүрө албайсыңар. Ар бир документтин өзүнүн ступенькасы бар. Ошо бир ступенька 1 ай күтөсүңөр, 2 ай күтөсүңөр. Биринчи эле келгенде өзүңөрдүн атыңарга, паспортуңарга сим карта алгыла. Сим карта аласыңар, анан кийин банковский карта ачкыла. Банковский карта ачкандан кийин водительский удостоверение жасатып алсаңар праваңарды. Ошол права менен любой документиңер бүтөт. Биринчи очередь ушул документиңерди бүтүрүп алгыла. Мувингде иштедим, доставкага 1-2 күн чыгып көрдүм, бирок жакпады доставкачы. Дордаш. Эмне? Тиги мувингке караганда доставкага караганда мувинг жакшы экен. Мувингдин жумушу да жеңил эмес да, аякта да аябай оор бир нерселерди көтөрөсүң. Доставканын неси жаман, башка бирөөнүн аккаунту менен, левый аккаунт менен чыгасыңар. Ал дальнейшем эгер дальше легализоваться этип, бул жерде грин карта алып, паспорт алганга до победного дей турган болсоңар, ар бир ошол нелегальный кылган нерсеңер плачевно бүтүп калат. Анан мен бокстрака отурардын алдында Нью-Йорктан барып $250 компания аштырдым. Ошол компаниянын негизинде азыр мен официально иштеп жүрөм. Ошонун негизинде мен налог төлөйм. Social work алардын алдында эгер нелегально иштейм дей турган болсоңар, обязательно компания аштырып алгыла. Болгону $250 компания ачасыңар, ошол компаниянын негизинде груз аласыңар, ошонун негизинде налог төлөйсүңөр. Кылган жумушуңар бардыгы легально болот тугандар.
жанагы эмнеге компания ачыш керек деп көп жигиттер сурап калат да, бул компанияны эмнеге ачат? Анткени деген силер деген иштеп атканда, мо компанияңар өзүңөрдүн личный атыңарга зарплатаны которо берсе, жылдын аягында налог төлөгөндө абдан чоң сумма чыгып калат. Ошон үчүн силердин компанияңа зарплатаңарды кетирет, анан кийин бухгалтерге налог жасаганы жылына бир жолу налог төлөйсүз да. Ошондо эгерде компанияң болсо, списание аябай көп болот. Анткени деген эме да, жана тракту оңдотконго кетти, анан тиги кетти, буга кетти деп, анан көптөгөн списание болуп, анан налогту азыраак да төлөгөнгө жардамы тиет да. Анан кредитный историяга келип эле кредитке машина алсам болобу дегендер жок. Кредитный история кылгыла, кредитный карта ачкыла. Кредитный карта ачканыңардан ошону топливный кылып иштетсеңер батыраак көтөрүлөт историяңарчы. Ошондой кылып, мына Кудайга шүгүр бир жыл болуп калды. Эмдиги жылы семьямды алып келип алсам, баары жакшы болот. Эме азыркы учурда сен эме бир төө ашу менен келиптирсиң. Төө ашу деп коебуз да, бирок мекендештерге ошол төө ашу менен келбей, официалдык жолдор менен жакында Кудай буйруса грин карта оюну башталат октябрдын башында. Ошого катышкыла, туристтик визаларды алганга аракет кыла. Америкада тааныштарыңар болсо, ошолор пригласительный жиберип, бая 5 жылдык туристтик виза ачырып келгиле, окуу визалары бар. Ар кандай толтура визалары бар да, ошолор менен келгенге аракет кылгыла. Анан такыр эле болбой, ала албай, Америкага тимеле ушунчалык баргыңар келип атса, Мексиканы мындай крайний случай деп койгула. Бул Мексика жолу жеңил жол эмес. Жол жеңил эмес. Биз через джунгли келетканда джунглинин ичинде 5 сутка жол жүрдүк, джунглинин ичинде. Күндүзү жөө басабыз, түнү палаткаларды тип алып жатабыз. Эми сөзүн аны жашырганда эмне 5 труп көрдүм өз көзүм менен. 5 труп жолдо өлүп жаткандар, адамдардын өлүктөрү. Алардын эми ким билет, балким жүрөгү кармап өлүп калгандыр. Алар даже көмүп койгон адам жок экен. Жолдун чекесинде эле пакеттерди жаап коет, эле үстүнө одеял жаап коет. Көмүп койгон адам жок. Ошондой нерселер көп учурат, абайлагыла. Болушунча легально келген аракет кылгыла виза менен. Работа, учеба деген визалар бар. Мисалы, учеба менен Испанияга барып, Испаниядан аябай бат берип атат. Испанияга бизден Кыргызстандан оңой эле берет визаны. Ошол жака барып, работа, учеба деген виза алсаңар болот му Америкага? Испанияданча. Жакшы. Грин карта жакында башталат. Анан грин картаны туугандар, мисалы былтыр жагын тапшыргандар болсо, ошол эле компанияга барып туруп эле силердин кайра базасында силердин данныйыңар түшүп калат. Ошону эле обновлять этип эле жөнөтүп койсун. Анан кийин былтыр башка, мурдагы жылы башка отурган болсо, cancel кылып коет. Ошо бойдон өмүр бою ала албайсыңар грин карта. Бир эле компания менен тапшырдыңар, ошо менен до конца жөнөтсүн, обновлять этип туруп эле. Анан деген жанагы көп мекендештер суроо берип атпайбы? Биз деген Америкага келдик эле, Америкада жүргөн кезде грин карта ойносок болобу деп. Анан Мирландагы мына төө ашу менен Мексика менен келиптир. Бул деген Мирланд деген Мексикадан Америкага өткөндө заборду секирип өткөн жок да. Бул легалдуу жол менен жанагы американецтер өзлөрү CBP-1 дегенди киргизбедиби? Кирип, мына официалдык жол менен жүрөт, правасын алып атат, сошулун алып атат, разрешение на работосун алып атат. Эгер мындай легальный жүргөн адамдар Америкада жүрсө дагы грин карта оюнуна катыша алат. Сен грин карта ойноп кой да, Мирлан. Могу октябрда башталганда өзүң да ойноп. 589 форманы тапшырып койдум да, политический беженство уже сурап койдум да, беженствогача. Уже тапшыра албайм байке. Эмнеге тапшыра албайсың? Политический беженствоға уже 589 форманы тапшырып койдум. Уже тапшыра албайм. Неге дегенде менин сотум жакында биринчи сотум болду, экинчи сотум уже мага статус берет, беженство деген. Ошол статусту ала албай калсам, анда тапшырсам болот экен да. А так ошол статус алгандан кийин уже тапшыра албайм байке. Ато деген мен муну айтып аткан себебим, ар кандай жолдор менен келген мекендештер деле бар да, жана туристтик виза менен келип бул жака кейсин өзгөртүп калып калгандар. Алар деген бул жакта эми легально жүрөт да, өзү баягы иммигрейшн өзлөрү разрешение на работу берип атат, сошулун алып атат. Ошол адамдар мияктан катышып, арасында уткандары да бар да. Бир жигитти тааныйм, политикадан тапшырып, аяктан да грин карта алат.
анан грин карта ойноп койсо ал дагы чыгып калып бир мезгилде 2 грин карта болуп калат. Анан кайсынысын алам деп анан уткан грин картасын алып анан Кыргызстанды көздөй кеткенде 10 жылдыкка. Жакшы. Канча акча кетти дейт. Мага $16,000 кетти расходтун. Жол ушул Сан-Диегого через Сан-Исидро граница менен кирдим, Сан-Диего жак менен. Сан-Диегого киргенимде чөнтөгүмдө $146 калган. Америкага кантип кирдиң? Ошону да айтып коюш керек да. Мексика менен келгенде акчаларын бүт бар, Мексикадан түгөнүп калып атат, анан Америкага келгенде уже чөнтөктө акча жок, анан кыйынчылыктардын баарын көрүп атпайбы? Америкага келгениңерде чөнтөгүңөрдөчү ар бириңердин чөнтөгүңөрдө жок дегенде на первое время 1 ай 2 ай жумушу жок отуруп каласыңар. Чөнтөгүңөрдө бир $3,000 болсун, чтобы квартира келип квартира снимать эте турган болгула. И на первое время баскан турганыңарга, жеп ичкениңерге бизде мисалы $100 десе чоң көрүнгөнү менен бул жерде $100 1000 сомдой эле кетип калат. Walmartка кирсең бир коляска $100 толбой калат. Продуктаңарга, баскан турганыңарга, документиңерге, ошо правоңарга кетип калат. Билинбей эле кетип калат. Ошо көбүрөөк акча менен келсеңер, ошо өзүңөргө эле жакшы. Запас акча эч качан мешайт бербейт. Абдан туура. Америкага дерин, границага дерин эле эсептеп жол кирем, 7000 кетти, анан 6000 кетти, 10.000 кетти дегендерге неме кылбагыла, ишенбей келем. Неге дегенде Америкага киргениңерден кийин Сан-Диегодон Лос-Анджелеске дерин автобус менен барасыңар, автобустун баасы $60, $67, точнее айтканда $67. Анан кийин барып эле сразу билет алып учуп кете албайсыңар. 1-2 күн күтүп каласыңар. Ал жерге барганда гостиницада жатасыңар. Ар гостиницаңарда эле $70-75 Лос-Анджелестечи. Анан билеттин баасы деле $450-500 болот билеттин баасы. Аны эмнегедир эч ким эсептебейт. Таксиңер болот аэропортко дерин барганыңарга. Анан аэропорттон жакшы 1,5 тосуп алып бул жерден квартира көрсөт. Главное таныш билишиңер кичине тууган урук. На первое время, чтобы бирөө тосуп алып кичине биртке болсо дагы поддержка түртүп койсо аркаңарданчы. Ошондой адам болсо анан келсеңер жакшы да кыйналбайсыңар. Азыр мояктан бир мекендештим суроо берип атат. Эгер Америкада жашап грин карта ойносо Кыргызстанга кайра барыш керекпи депчи, интервью болгондо. Жок, эч кандай Кыргызстанга барбайсыңар. Например, грин карта ойногондо кыргыз жараны, анткени биз Кыргызстанда төрөлгөнбүз да, свидетельство о рожденияны Кыргызстандан алганбыз. Америкада жашайсыңарбы, Германияда, Россияда жашайсыңарбы, Кыргызстандын атынан катышасыңар, бирок аякта кайсыл жерде жашайсыңар деген жер бар. Ошо жака Американын адресин көрсөтөсүңөр, эгер Кудай буйруп грин карта утуп калсаңар, кийин интервьюга Америкадан барасыңар. Бул деген жооп. Анан сага бир 1-2 суроом бар, Мирлан. Үй бүлөнү кантип алып келейин деп атасың, кайсы жол менен? Анан деген бул азыр каякта жашап атасың? Анан квартирага канча төлөйт квартира маселеси дейт. Үй бүлөнү воссоединение семьи деген программа бар бул жерде. Өзүңөр келгенден кийин ошол воссоединение семьи менен соттун одобрениясы менен сот одобрение бере турган болсо воссоединение семьиге вот ошондо гана алып келе аласыңар. Бирок деген бул деген долгий процесс да. Бул процесс менен менин досторум кээ бирде деген ар бир штаттан зависит этет. Жок, ар бир штат болгондо деле бул 1 күндүк, 2 күндүк, 1 жылдык жумуш эмес. Бул деген 5 жыл, 6 жылга чейин кетет. Азыр мо CBP менен киргендерге жеңил болуп атат 1,5 жыл, 2 жылга. Эми ал деле кичинекей срок эмес да, 2 жыл деп айтканы мененчи. CBP менен киргендер бардыгы пароль менен кирет. Парольдун киргенде CBP DT деген жазуусу менен киресиңер, DT. Вот ошол пароль документиңер ускоренный виде кылсаңар болот. Главное грамотно жакшы миграционный адвокат болсо вовремя бардыгын өзүнүн жумушун так аткара турган. Эми андай адвокаттарды көп, бирок акчасы дагы жакшы турат да. Азыр экесе кымбаттап кетпеди. Мурдага караганда азыр 7.000 алган адвокат 14.000 сурап атат. $10.000 алган адвокат 20.000 сурап атат. Азыр каякта Чикагода жашап атасыңбы? Тиги квартира. Азыр мен Пенсильвания штатка, Филадельфияга көчүп келдим. Мурда Чикагода болчумун, азыр Филадельфиядамын. Вот, квартиранын баасы Чикагода $1,500-1200 башталат. Там районго карайт. Мисалы Шамбургда жашап кала турган болсоңор, ал Шамбург элитный районго кирет, 2000ден жогору квартираңардын акчасы. Лучше карап туруп районго карап кыргыздар көбүрөөк. Первоначально кыргыздар көбүрөөк жерге келген аракет кылган, не дегенде хотя бы кичине болсо дагы таныш билиш болуп сүйлөшүп,
кошуналар менен сүйлөшүп калышыңар мүмкүн, дагы бирөө жары менен таанышып, ошолордун процессинде карап туруп, анан кийин дальше жумушуңарды баштай берсеңер болот да. Жо, сен деген эми жаңгызсың да, жаңгыз, бойдок мындат эме тиги жубайым эмеде отпайсың, үй бүлө Кыргызстанда да отпайсың. Сен бул жакка келгенде жанагы сен өзүң айткандай 1200-дөн 2000 долларга чейин квартира симат эткен жоксуң да, сен симат этсең азыр комната симат этишиң керек да жаңгыз кишигечи. Ошо комнатанын баасы кандай? Комнатанын баасы 500дөн жогору турат, 500дөн 1000ге дейин. Комнатанын баасы биз ошо трак драйвер жалаң тракта иштегендер квартира симат этип алганбыз, 4өөбүз. Үйгө барсак барабыз, эми квартираны эмнеге симат этесиңер? Квартираны симат эткениңердин себеби бул жерде любой документ кат түрүндө келет. Адрес керек, биринчи очередь адрес керек. Адресиңер жок болсо документиңер бүтпөйт. Любой тапшырган документиңер силерге ответ кат менен келет. Ошон үчүн адрес квартира симат этип коер эле, ошо өзүңөр жашабасаңар деле, трассада жүрсөңөр деле, мисалы тракта жашасаңар деле, адресиңерге любой банковский картаңардан бери үйүңөргө адресиңерге барат кат түрүндө. Абдан туура. Америкага келген киши ар бири обязательно бир адрес учетко туруш керек. Кийин право алам деп ДМВга, ГАИга барганда дагы ошол правоңарга бир адрес жазылыш керек да. Аны дагы силер тастыктап беришиңер керек да. Ана мен деген жанагы жаштарга айтып атпаймынбы? Туура жүргүлө, законду бузбагыла, спиртной ичпегиле деп атпаймынбы? Мага 2-3 мекендешим эметпедиби? Чалбадыбы? Алмаз байке биз ушундай ГАИге баралы деп аткан учурда бизге деген бирөөлөр жардам берди, баягы нелегальный бир документтерди даярдап берип коюптур. Аяка барып, алар билип калып дейт. ГАИдеги кишилер билип калып, полицейскилерди чакырып, алар эми чисто полицейский эмес да, накта полицейскилерди чакырып, ошолор сүйрөп атат деген 2 мекендешим эметти да, жазды да. Бул деген подделка документов деп атпайбы? Болбойт да эмне? Мисалы, правоны алып атканыңарда бил керек, бил деген бул коммунальный услуганы төлөп атат деген подтверждение адресиңердин. Андан кийин I-94-үңөр керек, мурдагы эски правоңар керек, паспортуңар керек, банковский карта. Банковский картаңар бул ар бир документиңер бул жерде водительский алып атканыңарда бал болот, бал кошуп берет. 1 бал, 2 бал, 3 бал кылыпчы, анан кийин право алып атканыңарда 20 вопрос болот. 20 вопростун 17си допустимо, то есть үчөөнү ашып кылсаңар нормальный, 17си менен спокойно өтөсүңөр. Анан өзүңөр аракет кылгыла, бирөөнү ортомчу кылып, анан поддельный жасай коюп, правоңарды cancel кылып отурган болсо 1 жыл право ала албай жүрөсүңөр. 1 жыл право cancel кылып отурган болсо 1 жылдан кийин кайра баштан кийинки барганыңарда уже подозрительный болуп, силерде галочка туруп калат. Ошону унутпагыла, галочка туруп кала турган болсо өтө чукул текшерет бул нерсени. А сен правоны өзүң окуп алдыңбы же болбосо Вашингтон, Сиэтлга барып алып келдиңби? Жок, өзүм окуп алдым. Мен онлайн тапшырдым. Онлайн тапшырганымда мага 50 вопрос болду. 50 вопростун 41-ине жооп бердим. Аха. Кайсы? Чикагобу же Филадельфиябы? Жок, мен Нью-Йорктон. Нью-Йорктонбу? Ооба, Нью-Йоркто онлайн тапшыра турган болсоңор 50 вопрос болот. Өзүңөрдүн эле аккаунтуңар менен, өзүңөрдүн приложенияны скачать этесиңер да, өзүңөрдүн аккаунтуңар менен эле киресиңер. Кирип телефонду маңдайыңарга коюп алып, вопростор чыгып турат, ошону окуп, телефонго түз карап, чтобы бесшумный, тыныч жер болсо аппак дубалдын жанында туруп алып, өзүңөр жооп бересиңер. Анан эки жакты карап, неме кылсаңар дагы подозрительно деп туруп, cancel кылып коет. Значит, бирөө подсказка берип атат депчи. Жок, ал сен неге онлайн тапшырдың? Же ковид, совид деп баягы киргизбей бирдеме болот деп. Мен биринчи көрүп көрөйүн дедим да, онлайн эгер өтүп кетсем өтүп кеттим, өтпөй калсам мен ДМВга барып эле уже тест тапшырам депчи. Анан онлайн тапшырып көрдүм, өтүп кеттим, 41 вопросуна жооп бердим. Допустим, 39 вопрос экен, 39, а мен 41-ине жооп бердим. Анан вопростор в основном элементарный, правилалар тууралуу мындай көп деле вопрос эмес экен, в основном элементарный. Эгер логический вопростор көбүрөөк болот экен, логикаңар жакшы болсо батыл ала аласыңар. Ой, жеңил праваны тапшырыш деген кыздар күлүп атпайбы? Кыздар күлүп атат. Жеңил машинаныкы оюнчук эле экен, экзамендерин тапшырып атабыз деп. Конечно. Жакшы, айме, мояктан неме дейт? Бир мекендешим суроо берип атат. Америкада фурадан башка эмне жумуштар бар? Жалаң эле фура жөнүндө айтат экенсиңер. Сен досторуң, тааныштарың, көргөнүң кайсы жумуштар бар экен? Эми Кыргызстанда эмне жумуш болсо баары эле бар да. Антеннада иштесеңер болот.
антеннада келип антенна 5G баштоо бул жерде бардык жерде болуп атат. Автосбордо иштесеңер болот. Саатына $18 $25 дердин саатына. Жакшы автосборщик боло турган болсоңор, кайрылсаңар, менде тааныштар бар немеде Пенсаколада, Флорида жакта Пенсакола деген жер бар. Ошол жерде автосбор бар. Так, стройка бар. Колуңардан эмне жумуш келсе, ошол жумуштун барды бар. Эгер жакшы механик болсоңор, шаптарга барсаңар болот. Механиктер дагы аябай жакшы ходовка жасагандар, мисалы машина оңдошту билгендер. Аябай жакшы, айлыгы дагы жакшы. $50 дерин саатына бар кээ бир жерлерде. Часовой, жакшы механик болсоңор, но официально ал үчүн work болуш керек, social болуш керек. Мен деген деди 2013-жылдары Америкага келгенде эле бир жигиттер менен сүйлөшүп калгам, орус жигиттер экен. Мен аябай кызык болчу да. Орустарды, кыргыздарды, казактарды көргөндө баса калып, ассаламу алейкум, канча болду жашаганыңар деп аябай маалымат чогултчубуз да, мындай эмелер түз эфирлер жок болчу да 2013-жылычы. Анан ошондо орустар айтып атпайбы, биз Манхэттенде иштейбиз дейт. 2013-жылы. Жана небоскрептордогу лифттерди оңдойбуз дейт. Саатына канчаласыңар десек, саатына биз көптөн бери иштейбиз, $45 чейин алабыз дейт. Саатына. Элестет? А биз болсо анда келип алып саатына $10 иштеп жүргөн күн болчу да. Анан немеге Сан-Диегого барып кала турган болсоңор, малдавандар бар, менде тааныш. Барып ошол жерден 1 ай окуңар бекер окутат. Бытовой техника ремонт кылгандар. Өзүңөр машинаңар болсо, инструментиңер болсо, аябай жакшы жумуш. Күнүнө менде азыр бир тааныш бала иштеп атат, 1 ай барып окуду дагы, окуп туруп лицензиясын алып алды дагы, азыр күнүнө $500-400 спокойно иштеп атат. Барат, бир-эки холодильник оңдоп берип коет экен, или эшиги кыйшайып калса, ошону түздөп берип коет экен. Болду, оңой жумуштар көп бул жерде. Американецтер өзлөрү эчтеке жасабайт да, булар эртеден кечке иштеп, анан баягы үйүндө бирдеме бузулуп, же мебель алып келет, IKEA беле ошол жактан. Же мебелин чогултпайт. Биз болсо өзүбүз жасайбыз го баарынчы. Мен да кайним Америкага келгенде өзү ушундай жумуш таап алган. Тиги бааны өзүң коет экенсиң дейт. Объявленияга карасаң, мага деген мебель чогултуш керек дейт, же диван чогултуш керек дейт. Анан чаласың дейт. Ооба мен жасай алам десең саатына канчаласың дегенде, кээ бирде $100 алам десем $100 төлөп берчи дейт да. Анан өткөндө мен деген Чикагога барып, Арзан деген кафеден бир 2 жаш жигитке кезиктим. Ошо силердин видеолорду көрүп келгенбиз Алмаз байке дейт. Анан ошо Калифорнияга досум экөөбүз же инисиби кетип атабыз. Ошондой бытовой техника оңдогон атайын бир курс бар экен дейт. Ошону бүтүп келип, Чикагодан анан ушундай ишкана ачалы деп атабыз дейт. Абдан сонун прибыльный дейт. Да. Бутовой бир пикап, эскирак пикап алып аласыңар, же болсо жандай Джеймс'нин микроавтобустары бар го кичинекей. Ичинде инструментиңер менен всё, кеттиңер, по вызову иштей бересиңер. Ал жерде главный тил келердин алдында бул жакка даярданып атканыңарда туугандар. Бирке болсо да Кыргызстанда деле биз өнүгүп эле калдык. Кудайга шүгүр. Курстар бар, бир 1000 сом, 2000 сомуңарды аябастан курска барып, разговорны кичине көтөрүп алгыла, келгениңерде кыйналбай. Көбү жумуш таппай атабыз дегендер тил билбегенден айнан жумуш толтура. Өзүң жөнүндө баягы тил боюнча кантип кыйналдың Америкага келгенде? Келгенде кыйналдым. Разговорны биртке бардым. Бизде Кыргызстанда мындай Средняя Азияда өзү британский сленг го. Сиз британский сленг менен американский сленгдин өтө ат менен төдө айырмасы бар экен. Бул жактыкы оңойраак экен. Келгенде кыйналдым, груз ала албай, даже муин тештеп жүргөндө көтөрүп чыгып алып, же кайра алып түшүп алып, кыйынчылыктар болду, тилдин айынан кыйынчылыктар болду. Келген тил үйрөнөм десеңер, уялбагыла главный. Урду сокту өзүңөрдүкүн неме кыла бергиле, сүйлөй бергиле. Американецтер шылдыңдабайт. Биринчи очередь шылдыңдабайт. Сен туура сүйлөп атасың деп үстүңөн күлбөйт. Наоборот, кунт коюу угуп түшүнгөн аракет кылат. Жумуш жокпу дейт. Жумуш деген эмне? Жумуш эмне? Эртеден кечке 24 саат токтобой эле иштеп жүрө бериш керекпи? Мага деген көчө кечинде мен деген мына ачык эле айтып коеюн сөздүчү, мен 1 суткадан ашык уктабай иштедим да. Анан мен көчө кечинде ушул деген Портланд деген шаарга келсем, диспетчерим мага кайра жүк берип атат. Түнкү саат канча болуп калган? Түнкү саат 1-2лерде жүк берип атат. Айттым, айланайын, жүгүңдүн кереги жок дейт. Алмаз байке, эми аз эле экен, бир 180 майл айдап коесуз, зато жакшы төлөп берип атат. Дейт, жок, кереги жок дедим.
Мен деген эртең менен шашпай турам. Курсакты тойгузуп, түз эфир өткөрүп, Мирлан менен бакылдашып алып, анан саат 10:00 11:00 түшкө жакын иштейм деп айткам да. Эми биз да эс алышыбыз керек да. Анан кээ бирде ушинтип сүйлөшүп калсак эле эмне жүк жокпу, жүк море жүкчү. Жүк толтура. Жакшы, могу локальный груздарды мисалы мен локальный груздарды көп ала бербейм. Дальний да аласың, дальний. Дальний жакшы көрөм да, дальний. Эң көп айдаганым Токтобостон айдаганым Нью-Джерсиден Далласка дерин токтобой айдап баргам 28 саат уктабастан. Азыр деген бир жүк бар, аласыңбы? Тетиги эмеден Мейн штатынан баштап Калифорнияга чейин келесиң. Самый дальний. Жакшы да бир чети жүктү аласың, токтобой спокойно кете бересиң. Бай билесиң каяк барасың. Зато жумушуң бар. 4 күн 5 күн уже иштейсиң, зарплатаңды аласың. Бир чети эме короткий деле эме жакшы, бир четичи короткий триптер деле жакшы. Короткилерден локальный жума күнгө дерин короткилерди алып туруп, анан кийин суббота воскресенье жатып калбаш үчүн жума күнү обедтерде ошо дальний грузду алып туруп, понедельник жеткирип бере турган груздар жакшы да. Мен көбүнчө ошондой кылам. Будни дни короткий там 400 майл, 500 майл груздарды алып туруп, анан кийин субботага уже келип калганда пятница күндөрү лонг алып туруп чыгып кетем да, понедельник кетерим деп. Жакшы, эмес алдыгы бокс туракта силер кандай иштеп атасыңар? Майлыжга иштеп атасыңарбы же процентке иштеп атасыңар? Жок. Процентке 30%. 30%. Кээ бирлер майлыжга иштейт да, баягы дөңгөлөк чимирлеген сайын центтер чөйрөт, бокс турактыгы өтө кымбат, өтө жогору эмес го, бир 40-45 цент болуш керек, 40 цент экен. Ал неинтересно, айке. Неинтересно, На то и выходит болуп калат экен, кээде алсаң азырактагы болуп калат экен, эсептеп келгендечи. Лучше процент эле жакшы, общий гростон башың оорутпайсың, общий. Жок, азыр мен санап атам, мен деген эмне акырын калькуляторду иштеп санап атам. Деги грост канча чыгып атат? Жумасына канча чыгып атат азыркы учурда? Азыркы учурда где-то 7,5 грост. Жок. 7500 ушундай деп атасың да? Общий грост. Общий грост. Ошондон 30%. Сага чоң трак өтүш керек экен, Жок, эми азыр минималка эч болбой калды деген ушуну. Атак болгондо, жакшы болгондо мен эң көп грост жапканым бир неделеде 12.000 грост жапкам. Молодец, ошондой болуп турса жакшы да, бир 10.000 эле болуп турсунчу, бир 9-10 болуп турса эле жакшы да. Меники өткөн жумада минималка 7,5 да, минималка 7,5. Меники өткөн жумада 10.000 болду да. 10.000ге. Эми сиз овнерсиз. Жок. 10.000ден мисалы 2.000ге сиздин топливого кетет. Топливо тамак ашыңызга. Ишыл мындай кылыш керек да, 10.000 гроз чыкты, уже 5.000 зарплата эстеп койсо болот да. Жумасына $5.000 жасап турсаң, эми сен бир ай иштебейсиң да. Биз дагы үй бүлөлүк кишибиз, например, бир айдын бир жумасы эс алууга кетет, 3 жума иштейбиз деп койсо болот да. Ошондо айына бир 13, 14, $15.000 таза пайда менен чыгып турсаң жетет да. Мен деле жазга дерин азыр кышка дерин иштеп туруп, кышта как раз гростор азайып калат го, жаңы жылдын алдындача. 20-ларында барып, филага барып, сиделге окуп, анан марттан как раз кредитный историям кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Барып эле жаңы Fredline салонго кирип эле аракет кылып көрөйүн деп атам. Алып эле чоң тракка отурганыча. Жакшы, молодец. Тиги өзүбүздүн деле кыргыз жигиттердин компаниялары көбөйүп калды. Подключение кылам десең, жаңы трак любой жерге барасың. Опыт бар менде, кудайга шүгүр. Жакшы. Языковой барьер жакшы. Ошондой кылам деп ойлоп атам мен. Ошол күн келе берсинчи. Келгениңе 1 жыл болду же канча болду? 1 жыл болуп калды. Мен деле видеолорду көп чыгарганда айтам да, Америкага келип эле акчаларды күрөп эле, анан монтугунан крутой болуп кетем дегенди токтоткула. Где-то 1,5 жыл, 2 жыл кагылып, силкилип, тиги жумушта иштеп, бул жумушта иштеп, тиги штаттан бул штатка көчүп, тигинтиминтип бир 1,5-2 жыл андан кийин бир нукка түшөсүңөр, өзүңөр эле бир определенный нукка түшүп каласыңар дагы, жайдар болуп калат. Сонун жумушуңар бар, сонун жашаган жериңер бар. Жакшы эме өзүңөргө жаккан штатта жашайсыңар. Ошондон баштап анан жашоо
мондай боло баштайт да. Ага чейин 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл ушинтип кагылып согулуп эметиш керек да. Адаптация деген бар бул жерде, адаптация. Элестеткиле, көбү орусча билип эле барсам болбойт дейт. Орусчаңар Турцияга келгенде түгөнөт уже Турциядан аэропортко келгениңерде уже орусча өтпөйт. Либо түркчө сүйлөш керек, либо англисче сүйлөш керек. Ошон үчүн англискийди үйрөнүп алып келгиле. Адаптациядан бар. Адаптациядан мындай жеңил желпи деп айта албайм эми. Кыйналасыңар, любой адам кыйналат. Мен деле келгенде өтө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдүк. Силер деген англис тилиңер жок болсо ачка каласыңар деп эле ачык эле айтпайсыңар, ачка каласыңар. Курсагыңар ачып атат, ашказаныңар жабышып калган. Жаныңарда кичинекей бир эме гастроном турат. Ошол жака кирип, бир стакан кофе, бир булочка берчи деп айта албасаңар ачка каласыңар да англисчечи. Да. Ачка каласыңар. Нан сурай албасаңар ачка калып каласыңар. Берде көбү ойлой берет экен. Баары эле мен деле чындап Алмазбай экен мондай да Кыргызстанда жүргөндө пландарым башкача эле да. Келип эле барып мен сразу жумушка отуруп, айына там 4000-5000 доллардан табам. Нет, 180 градуска өзгөрөт. Анан кийин келерде розовый очкиди чечип салыш керек экен. Розовый очкини чечип 180 градуска өзгөрөт. Бардыгы өзгөрөт. Эми Америка жашоосу ошо да. Америкага кандай статус менен келбе, грин карта утуп келесиңби, окуу визасы, турист, бирөө чакыртабы, Мексика менен келесиңби? Америкага келген кишинин жашоосу апа-бакай барактан жапжаңы башталат да. Апа-бакай барактан башталат. Ана ошол апа-бакай барак деген бала жаңы төрөлүп атпайбы? Жаңы төрөлгөндө ал деген апа-бакай барактан баштайт, сүйлөгөндү билбейт, тили жок. Кичинекей баладай болосуңар да, чыгыпчы, жаңы төрөлгөн баладай. Анан же жакшы баса албайт, же сүйлөй албайт, же түшүнбөйт, же айта албайт. Ошондой болот, анан баягы бала кичине чоңоюп анан садикке барып, мектепке барып кетатпайбы? Ошондой болот. Нолдон башталат. Кыйынчылыкты көрүш керек ошондой. Көргөн киши кыйын болот. Кыйынчылыкты канчалык көргөн киши анан кыйын болот. Анан кийин ошонун бүт баары турмушуңарга жардам берет, анан кийин күлөсүңөр. Мына Мирбек деле кийин бир 5-10 жылдан кийин күлөт да, каткырып, чай баягы өткөн күндөр депчи. Анан кийин жанагы биздин өзүбүздүн болбогон бир адатыбыз бар. Боло берет, эчтеке болбойт. Иштеп тура бер, эчтеке болбойт. Мынаны тура бер. Жок, башында да боло бериши мүмкүн. Кийин social work аласыңар, кредитный историялар жакшы болот. Квартира уже алам деп каласыңар, машина алам деп каласыңар кредитке. Вот ошол башындагы боло берет деген кылып койгон адатыңар ушунчалык буттосот, кийинчи каждый нерсеге буттосуп турат. Легализация кылбай кыйналасыңар. Ошон үчүн боло берет деген бардык нерсеге сабыр менен. Каждый ступенька бар. Ступенькага биринчи ступенькадан өтүп алгыла. Ал ступенькадан өтүш үчүн 2-3 ай убакыт кетет. Кийинки ступенька бар. Ошентип боло бербейт бул. Боло берет деген нерсе бул жерде боло бербейт. Ооба. Анан деген жана азырда жакшы болуп калбадыбы? Силер келе калып эле, например, азыркы айтып коеюн, могу Төө Ашуудан келген, Мексикадан келген адамдар бир жумада права алып атат, чынбы? Бир жумада Вашингтонго барып, Сиэтлге барып, мекендештер жардам берип, бир 500 долларын кетирип, бир жумада права алып, анан машина айдап атасыңар. Биз 2013-жылы келгенде машина деген көзүбүздөн уччу. Мен 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин машинага отургам. 3 жыл кара жумуштарда иштеп жүрүп, анан 3 жылдан кийин 2015-жылы мен права алгам. Анда закондор күчтүү болчу. Азыр деген такыр башка жашоо. Ошондой жашоого келген адамдардан нааразы болот да. Бир жумадан кийин машинага минет да, анан нааразы болот да, ушундайбы тигиндейби депчи. Биз 3 жыл кара жумушта иштегенбиз. 1,5 айдан кийин права алдым. 1,5 ай жүрдүм правага неме кылам депчи. Даярдандым. Эми башта келгенде коркот экенсиң да. Ошибка кылып коембу, кандай кылып коем депчи. Анан Нью-Йоркто сразу эле башка штаттагыларга окшоп бербейт. Почти 1,5 ай кетет. Аппоинтмент коесуң, экзамен тапшырасың, неме пермит лайсенсиңер карточка менен 15 күндөн кийин үйүңөргө келет, адрескечи. Андан кийин барып дагы аппоинтмент коюп, андан 15 күн күтүп, анан вождениеге чыгасыңар. Вождениеге чыкканыңардан кийин тапшыргандан, экзаменден өткөнүңөрдөн кийин анан аркаңардан 15 күндөн кийин праваңар келет. Мирбек, суранычы, азыр деген биздин деген түз эфирде 600дөн ашып кетти мекендештерчи. Азыр эме кылбайлыбы? Сен деген бокс тракты бир сыйра кайра мекендештерге сыртын, ичин көрсөтүүнү бокс тракты бир көрсөтүп койбойлу, ато жана аз болчу да. Түшүндүрүп берсең полностью. Мына бокс трак деген ушундай болот. Эң максимум узундугу ушундай трак айдай аласыңар. Ичине 11 палет батат.
мынча айдайсыңар, мынча табасыңар дегенсиң. Да. Алdım. Так, мынандай. Мынаке, мынау Freightliner, дизель. İçine 11 palet batat. Eğer arkasında lift gate'ingер bolsa, груз көбүрөөк аласыңар. Неге дегенде, кээ жерлерге келгенде, жүктү өзүңөр чирберип койсоңор мүмкүн. Lift gate'in өтө жамгыр, өтө чоң жардам этет. 26 fit. Так, спалкасы. İçin көрсөтсөң кызыгалы. Чыкканда эле бул жумуш ордуңар мындай. Бул жумуш ордуңар. Бул мейманканаңар келип молду. İçinde продуктам картошка, май. Сен деген эмен алып салып турсуң, сиденьени алып салып турсуң, О, сиденьени алып салдым, чтоб кеңирээк болсун депчи. Мынаке бийиктиги. Мына мен тастикке турам, мынаке. Башым тийип турат, бирке эңгейип турам. Так, могу холодильнигим. Так, Кыргызстандын төшөгү байкадыңарбы? Так, бул мультиваркам. Ушуга тамак кылам. Бул жак ушу алды склад. Дагы бул ноутбук этап, ноутбук. Бул Garmin трактордун навигатору, неге дегенде высота көп жерде мосттор бар, мисалы Нью-Йоркко барып кала турган болсоңор, высотаны кое аласыңар обязательно. Силерде ичинеки трак болуп кала турган болсо, то есть мосттун бийиктиги пасыраак болсо, өтө албай калышыңар мүмкүн да, обход ошондой мостторду алып өтө турган атайын трактын навигатору. Айбе, ноутбук жөнүндө да түшүндүрүп кетсең, мекендештерге. Бул ноутбук деген эмне? Так, ноутбук убакыт берет силерге. То есть ноутбукту Бул деген ноутбук деген контролдойт силерди деген. Жумушту эртең менен 14 саат. Мисалы мен азыр мынаке ачылсын. Мынаке off duty болуп турат, on duty кыла турган болсом, уже кетти. Азыр немеде экенмин мен. Пока немеде уктап атам мен. Слипте. Так, мынаке драйв общий силерге 13 саат убакыт берет айдагангачы. Анын 3 саатын силердин заправкаңарга, тамак ашыңарга, тамактанып токтогонго кетет. 10 саат рульда жүргөнү силерге возможность берет. 11 саатка дейм, 11 саатка дейм. 11 саат, 13 саат берет, 2 саатыңар обед-себетиңерге тамак ашыңарга кетет. 14 саатка дейм, 14 саат. Бир күндө 14 саатка иштегенге уруксат берет, ошонун 11 саатын айдайсыңар, калган 3 саат жүк аласыңар, жүк бересиңер, заправка кыласыңар. Анан ошону бүткөндөн кийин 10 саат укташ керек да, по идеечи, закон боюнча. По идее укташ керек. Но биздикилер коштуруп алабыз көбүнчө. Добавьте время деп коштуруп алып анан айдайбыз. Ушул трактын жашоосу ушул. Канча иштеп, канча үйгө баратасың, сенин бойдоксуң да иштеп жүрө бересиң да. Биз болсо 2 жума иштейбиз, 3 жума иштейбиз, сен болсо 3 ай, 4 ай, жарым жыл деле кете бересиң да. 3 айдан бери үйгө бара элекмин, 3 айдан бери үйгө бара элекмин. 3 айдан бери үйгө бара элекмин. 3 айдан бери үйгө бара элекмин. Жакшы. Мен деген ушундай 6 айдан бери бар элекмин байке, 7 айдан бери бар элекмин деген бойдок жигиттерди көргөм да. Анан мен айтам да, сен деген кантип ушинтип иштеп жүрөсүң, чарчабайсың десе, байке мен чарчасам дейт. Мен Флоридага барсам, айтам дейт. Мен 3 күн, 4 күн, 5 күн иштебейм деп туруп, ошол жака трактты коюп туруп, прокатка машина алып туруп, Флориданын мондай жерлерин кыдырам дейт. Анан 2 ай иштейм дейт. Калифорнияга барсам, Калифорнияга трактты токтотуп коюп, прокатка машина алып, 3-4 күн мондай жерлерин кыдырам дейт. Байке, мен өткөндө ошондой кылдым. Мисалы, Лос-Анджелеске бардым, как раз 1,5 ай иштеп, выходной кыла эле келем. Лос-Анджелеске барып, диспетчерлерге айттым, шефке айтып туруп, мен 2 күн эс алайын дедим. 2 күн выходной берди, Лос-Анджелесте полностью кыдырдым. Андан кийин эле Невадага барып калдым, Невадага барып, груз алып барып, ал жерде 2 күн груз күткөнчө, эмне кылмаган эле, бошсуңар. Лас-Вегасты кыдырып чыктым полностью. Ошондой. Анан кайерде жуунасың дегендерге. Pilot деген заправка бар, TA бар, Лавис бар. Ар бири заправкаларда стиралка бар, душ, кеңири,
любой время кирип калашыңарча чөсүңөрдүр. ооба. Instagram баракчасындагы Алмаз байкенин подписчиктери ассаламу алейкум баарыңарга. Келгиле, иштегиле, Кыргызстанга бирке болсо дагы салымыбызды кошойлу. Жаңы келген туугандарга колдон келишинче жардамды берели. Мына Алмаз байкеге чоң рахмат. Бул кишинин артынан канчалаган адамдар келишти, канчалаган адамдар ушул киши мотивация берип элдерге. Мен дагы Алмаз байкенин биринчи видеолорун көрүп, кантип эле ушул кишилер жүрөт, мен бара албайм деп. Вот ошол себептен болуп Алмаз байке чоң себепкер. Жакшы, жакшы.